Чыныгы дос кандай болот? Ал сага жакшы сапаттарды өрүштүүгө жардам берет. Дайыма колдоп турат. Башыңа мүшкүл түшкөндө жардамга келет. Накыл сөздөр 18-24-тө бир туугандан да жакын дос болот деп айтылган. Мына чыныгы дос ушундай болот. Мындай досту табыш оңой эмес. Эгер сен баарын эле жакканга умтула берсең, жаман досторго кабылышың мүмкүн. Анда эмне кылышың керек? Китепке сыртын карап эле баа бербе. Аны окуп көр. Ишеничтүү, кечиримдүү, таарынчтарын эсептей бербеген кишилер менен достош. Бир нерсени унутпа. 1000 жалган достон бир чыныгы дос артык. Андай досту тапкың келсе, айлана тегереңе көз чаптыр. Сен күтпөгөн кишилер менен дос болуп кетишиң мүмкүн. Жүрөгүңдү кенен ач. Ар кандай адамдар менен пикирлеш. Өзүңө коёндой окшош досторду издебе. Алардын жөндөмү, өнөрү сеникинен айырмаланышы мүмкүн. Улуулар, жегичүлөр менен, жетек жайы, маданияты ар кандай адамдар менен дос болсоң болот. Кыскасы, өзүңдү чектебе. Эң негизгиси, түз жүргөн адамдар жакшы дос боло алат. Пайда көрүш үчүн эле достошкон, аркаңа сүйлөгөн же ушак тараткан досторуң болду беле? Андайлардан оолак бол. Алардын пайдасынан зыяны көп. Алар берсем дебей, алсам эле деп турушат. Сүйлөгөн сөзүңдү, сырткы көрүнүшүңдү сөз кылышат. Кудайга ишенгениң үчүн да шылдыңдашат. Жакшы достор андай эмес. Алар сени өздөрү каалагандай калпка салбайт. Ошон үчүн акылдуулар менен дос бол. Алар баш укмуш иштегендер эмес, акылмандык менен иш кылгандар. Андай достордун ыймандуу, адептүү экени иштеринен көрүнөт. Накыл сөздөр 27:17-де темирди темир куруштат делет. Ошо сыяктуу эле достор бири-биринен көп нерсени үйрөнүшөт. Алар менен жүрүп, сен баардык жактан жакшылай бересиң. Анда мындай досторду кантип тапсаң болот? Өздөрү келет деп күтүп отура бербе. Демилгени колго ал. Биринчи кадамды таштап сөз башта. Бирок кечке эле өзүң досум эй, биз адашып кеттик окшойт эй. Мен сага айттым эле го берки жол менен кетели деп. Ушуну кылмаксың. Сен мага качан айттың эле андай деп? Кыйын болсоң анда өзүң жол баштабайт белең ошондо. А сен эмне? Ойлогон оюңдан кайтчу белең. Өзүңдүкүнү эле туура деп эсептейсиң да. Койчу сен. Эмне дейсиң? Кандай койчу сен? Сен ушу көптөн бери жаман ачууга тийип жүрөсүң. Жаакка жеген дос каңырыгы түтөп, бирок үн катпастан кумга бүгүн эң жакын досум мени жаакка чапты деп жазат. Алар жолун улап, чөлдөгү бир оазиске туш болушат да, көлмөгө түшүп, сергөө алууну чечишет. Жардамга! Жардамга!
берки досу аны куткарып калат. Ал өзүнө келген соң ташка бүгүн менин эң жакын досум мени өлүмдөн куткарып калды деп жазып коет. Досум, мен сенин бир нерсеңе түшүнбөй турам. Башында мен ачууланып сени таарынтып алдым. Бирок сен ошол таарынтканымды кумга жаздың дагы, эми болсо кайра сага мынтип жакшылык кылганымды ташка жазып жатасың. Эмне үчүн мындай кылдың? Бул жерде деле ошол кум турат го. Досум, бизди кимдир бирөө таарынтканда шамал жазганыбызды үйлөп кетиш үчүн кумга жазышыбыз керек. Бирок бирөөнүн кылган жакшылыгын шамал өчүрө албагыдай кылып ташка чегип койгонубуз жакшы. Андыктан кымбаттуу замандаш, таарынычтарыбызды кумга жазууга, ал эми кубанычтарыбызды ташка чегип коюуга үйрөнөлү.